бүт ааламды кыдырып чыгып туруп анан кийин жок экен деп айтыш керек да. Атеисттер Кудай жок деп айтышат да. Аларга кандай жооп беребиз деген маселе келет. Дебатта ушундай эреже бар. Бир нерсени доо кылган адам ошого далил алып келиш керек. Алар мына ошол жок деп айтып атабы Кудай. Демек алар ошого далил алып келиш керек да. Ушундай бир чоң ааламда кичинекей бир планета, точкадай болуп калган планетада туруп алып туруп Кудай жок экен деп айтуу бул такыр акылсыздык да. Жөн эле бир бурчунда туруп алып эле жок экен деп айтып коюу болуп калат. Эң кыйыны мына ошол жок нерсени далилдөө. Далил жок болуп калса эле алардын шарттарына төп келген. Жок деген түшүнүк келбейт. Мисалы үчүн мурда атом деген нерсени эч ким далилдеп билбейт эле. Мурда жок болгонбу атом? Бирөөлөр билбей калса эле жок болуп калабы? Мисалы үчүн мурда микроб деген түшүнүктү далилдеп эч ким билбейт эле. Анан кийин алар далилдеп билбесе эле ошолдордо микроб деген ошолдордо жок болуп калабы? Жок болуп калбайт, ал бар боло берет да. А бирок алар өздөрүн чектеп алды, ошол Кудай Тааланы таанууга болгон, мисалы үчүн эмне? Только байкоо менен гана далилденсе ошондо эмне кылабыз? Бар деп билебиз деп коюшуп атат да. А бирок логикалык далил эмес баларга. Мисалы үчүн аалам өзүнөн өзү кетпей атканы, себеп натыйжалуулук, аны бирөө себеп болуп жаратканы, анан бул натыйжа болуп пайда болгону аларга далил болбой калабы деген бир маселе да.